Şalvarsa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şer kırgız. Atan kırgız tegirdegi göktөгü, armak bolup tekte dura gözdörü. Ezzeteden emgegiçe kaluşu, erendirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şalvarsa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şer kırgız. Anmazın topunları turasın, kalta kalan bağalardın murasın. Kırmız mardan gökbörünün gökdoğusun, kılımdarga ulansın, kılımdarga ulansın. Şalvarsa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şer kırgız. Şalvarsa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şer kırgız. Наулу жеңиш күнүнө арналган көкбөрү боюнча жарым финалдык беттештин экинчиси азыр бул жерде мына Талас жана Достук командаларынын оюнчулары ортого чыкты. Бул дагы бир финалдык деңгээлдеги оюн деп айтсак болот. Өтө чоң тирешүү болорунан эч кандай шек санабайбыз. Азыр мына бул жерде мына көк кийимчендер булар Талас командасы, ал эми кызыл кийимчендер Ош облусунун Достук командасы. Азыр Таластын оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу улакты жерден көтөрүп кете алды. Тайгазанды көздөй албетте. Барганга алар карама каршы тарапка жөнөшү керек. Мына сол тарапка азыр жебелей тизип Сейитбек Анарбек уулу баратат. Эсеп сандарын ачканга өтө жакын, өзү жалгыз барды дагы. Бул жерде улак Тайгазандан орун алды. Жок, эсептелген жок. Эсепке алынбайт. Эмне үчүн? Анткени улакты Тайгазанга салып жаткан учурда Сейитбек Анарбек уулунун тай торусу бул жерде ушундай улактын Тайгазанын кырына чыгып кеткен. Мына ошондуктан бул эсепке алынбай калды. Биз бат-баттан эки команданын оюнчулары менен тааныштыра алмакчыбыз. Талас командасынан биринчи катар саны менен Марлис Койгелдиев, Минген аты Тыты, андан кийин Урмат Шерипбеков, экинчи катар саны менен Темирлан Сейитбеков, Сүлүк Кара, Тынчтык Кабылбеков, Торпедо, Бактияр Жабагиев, Карасур, Жоки Орозбаев, Рембо, Карыпбек Эшиев, Вулкан, Фархат Супатаев, Жигит, Нуржан Мелисбек уулу Көгүчкөн, Ахиллести минип жүргөн Урмат Раушан уулу жана Норуз Ратбек уулу болсо Каракуш менен, ал эми Сейитбек Анарбек уулу Акпар менен. Мына ушундай көрүнүш бул жерде. Дал ушундай курам менен Талас командасы, ал эми Достук командасынын оюнчулары Байыш Ниязов, бир туугандарынын эң улуусу, Минген аты Спартак, же болбосо Орус, Бауш Султанбеков, Каракуш менен Акпар Иманбеков, Барс, Ташим Айлыбашев, Алай, Ильяс Исаков чагылган, Амадорду минип жүргөн Аскат Аскаров, Бакут Алайбек уулу Браслет менен, Кыяз Ниязов Месси, Самат Молдокулов Десятка, Манас Ниязов Бойка, Белек Мукаев Байрак жана Рамзат Бөкөнбаев Рекорд. Мына ушундай курам менен Достук командасы Ош облусунун оюнчулары. Достуктун жетекчиси бул жерде албетте жазылбай калыптыр. Ал эми Талас командасынын жетекчиси бул Дамир Койчукулов, башкармачтыруучусу Ислам Тазабеков. Азыр улак ортолук бөлүктөн башталды. Демек биринчи упай
Талас командасынын пайдасына жазылды. Аны Сейитбек Анарбек уулу таштаган. Албетте башында калыс эсептеген эмес болчу, бирок күйөрмандардын ушундай ышкырык сүрөөнүнөн кийин аны эсепке алып койду. Бул канчалык деңгээлде туура же туура эмес экенин албетте мен айта албайм. Аны эл өзү мына биздин КТРК спорт каналында кайталоодон жакшылап көрүп өздөрүнүн чечимин чыгарып алат. Эң башкысы ал эмес, эң башкысы ортодо өтө кызыктуу оюн жүрүп жаткан мезгил. Мына сүрмө топ таптакыр улакты жерден көтөрүп кете алчуда эмес. Бул эки команда азыр Манас Ниязов мына ушул жерден улакты жерден эңип кете алды. Манас Ниязов минген аты Бойка. Мына ушул Бойка менен чейрек финалда алар Арашанга каршы ойногондо өтө жакшы оюн көрсөткөн болчу. Дагы деле болсо Манас Ниязов улак менен атаандаштар улакка чапкенидей жабышты жана эсеп 1-1. Манас Ниязов Сейитбек Анарбек уулу 1-0 кылган болсо, ал эми ага жооп кылып Манас Ниязов эсепти 1-1 жеткирди. Манас Ниязов бул Нооруз майрамына карата өткөрүлгөн турнирде мыкты оюнчу наамына татыктуу болгон. Анда ушул жарым финалда Таласты Достук командасы жеңип алган болчу. 2-0 эсебинде жеңишке ээ болгон. Азыр бул жерден мына Асхат Аскаров улакты жерден эң кетүүгө болгон аракетин жасап көрдү. Дал ушул Асхат Аскаров улакты эңүү жагынан астына киши салбаган оюнчу деп аталып жүрөт. Албетте азыр мындай жакшы эңе турган оюнчулар деле чыкты. Ошентсе дагы деле ошол Асхат Аскаров дегенде биринчи кезекте улакты эңүү жагынан мыкты оюнчу экенин көптөр билет. Азыр позициялык абалды жакшыртууга да дээрлик мүмкүнчүлүк жок. Улактар атчандар өтө жыш жайгашкан, баары мына улак аттардын туягынын астында. Мындай абалдан улакты көтөрүп кетүү дагы өтө кыйын. Азыр болсо мына Темирлан Сейитбеков улакты жерден көтөрдү. Ал минген аты Сүлүк Кара. Дал ушул Сүлүк Каранын үстүндө азыр улакты алып түз эле өздөрүнүн тайгазан жакка кетип калды. Андыктан карама каршы аралыкты көздөй жөнөшү керек, бирок улак аянттан сыртка чыгып кетти. Биз бул беттештеги алгачкы жекеме-жекени көрөбүз. Эки команда да тең, албетте ортого чыгып жүргөн аттар бар. Бул жерде Достук командасынан Спартак, ал эми Талас командасынан Ахиллес. Дал ушул албетте мына Ахиллес менен азыр Урмат Раушан уулу ага каршы Спартак менен бул жерде Сары Өзөн командасынан Байыш Ниязов Достуктун капитаны, ал экинчи номер менен. Ал эми Ахиллестин үстүндө азыр Урмат Раушан уулу мына бир ирет улакты жерден эңип кеткенге аракет жасап көрдү. Ахиллес ортону азырынча берчүдөй түрү жок. Спартак болсо жөн гана мына Ахиллесте айланып азыр Урмат улакты жерден көтөргөн учурда Байыш ошол замат каршылык көрсөткөнгө аракет жасайт. Бул эч кандай эреже бузулган жок, андыктан улакты көтөрүп алганга толук эреже жол берет. Ошол замат өз командасына кезектеги упайды алып келди. Эсеп сандары 2-1 Байыш Ниязов. Өтө мындай ыңгайсыз абалда калды, анткени Урмат Раушан уулу Ахиллестен жерге түшүп калган. Мына ошол учурдан пайдаланып Байыш Ниязов ишенимдүү түрдө түптүз улакты барып тайгазанга салды. Эч кайсыл оюнчуга тоскоолдук кыла алган жок. Андыктан Достук командасы упай жагынан алдыга озуп чыкты. Манас Ниязов жок бул жерде, кайрадан эле Кыяз Ниязов бир туугандарынын ортончусу аракет кылган. Сүрмө топтон улакты көтөрүп кетүү жеңилге турбайт. Дал ушул беттеште ал учурда Нуржан Мелисбек уулу атынан жерге түшүп калды. Анын ордуна албетте башка оюнчу чыкты. Ал Карыпбек Ешиев, Талас командасынын капитаны. Сүрмө топ, ал эми улак мына аттардын туягынын астында. Улакты эңип кетүү жагынан Сейитбек Анарбек уулу Талас командасындагы эң мыкты оюнчу, ошону дагы бир ирет далилдеди. Жана сүрмө топ азыр мына каптал жакта турат. Улакты тартып алганга
азыр бул жерде Аскат Аскаровда мүмкүнчүлүк болгон. Өз учурунда Сары Өзөндө ойноп жүргөн Аскат Аскаров бул айрыкча ушул Арашанга каршы чейрек финалдагы беттешти дагы өзүнүн жакшы жагынан көрсөткөн. Ал атаандашынан улакты тартып алды, бирок аны өзүндө кармап калыш керек болчу. Ошол учурда улак жерге түшүп калды, дагы калыстын ышкырыгы жаңырып. Эми жекеме-жеке кезектеги бул ирет эми Достук командасынын Тайгазаны жакта жекеме-жеке орун алат. Өтө кызуу беттеш. Бул оюнда ким жеңишке жетери азырынча ачыгын айтыш керек белгисиз. Өтө бири-бирине төп келген команда. Буга чейинки көрсөткүчү алыста албайлы. Норус майрамын ала турган болсок, анда мына Ош облусунун Достук командасы жеңишке ээ болгон болчу. Бирок талас ушул 9 май жеңүүчү күнүнө карата өткөн беттешке өтө катуу даярдыкта келишкен. Алар бир топунда оюнун жакшырткан болсо, азыр жекеме-жекеде мына Спартак өзүнүн мүнөзүн бир аз Ахиллеске таңуулап көрдү. Бирок ишенимдүү түрдө ортону ала алган жок. Ахиллес азыр улактын жанында. Жана буга чейинки жекеме-жекеде өтө өзгөчө көрүнүш орун алган. Анда Урмат улакты жерден эңип жаткан учурда атынан түшүп калган болчу. Бул ирет болсо мына Байыш Ниязов азыр Урматка улакты жерден көтөрүп кетүүгө такыр мүмкүнчүлүк бербей жатат. Жана Урмат эңкейди мына алып кеткенге жок. Улакты ширагынан көтөрүп бул жагынан Урмат Раушан уулу мына өтө жакшы деңгээлге жеткен экен. Ошол замат өзүнүн өнөктөшүнө бул жерде кимге берди? Бактияр Жабагиевке берди. Бактияр Жабагиев айтып коюш керек, өз кезегинде бул Бактияр Жабагиев да ушул Достук командасында ойноп жүргөн. Ага тоскоолдук кылган эч ким жок. Эртерээк улакты ташташ керек эле. Андай болбой калды. Андыктан эмне үчүн ал эртерээк таштай алган жок? Анткени улак анын такымында болчу. Ошо такымдан чыгарып, аны ыңгайлуу кылып, эрдин кашына чейин көтөрүп барып таштай турган мезгилде Достуктун оюнчулары ага каршылык көрсөтүп калды дагы. Эсеп сандарын теңегенге болгон мүмкүнчүлүктү албетте чыгарып алышты. Ат үстүндө улак тартыштар, бирок мына таластын оюнчусу азыр ким экенин тактайбыз. Бактияр Жабагиев. Мына ушул Бактияр Жабагиев бул ирет өтө өзгөчө көрүнүш. Ушундай Бактияр Жабагиев азыр эң башкысы аман болсо экен. Өзгөчө кагылышуу орун алды. Бактияр Жабагиев өзү өтө кооптуу ойноду деп айтсак да болот. Эмне үчүн? Анткени ушундай улакты тартышып атканда ал аттын үстүндө эмес, аттын каптал жагына туруп калган. Андыктан Достуктун оюнчусу ким экени бир караганда көрүнбөй калды. Кооптуу, өтө кооптуу. Дарыгердин көмөгү керек бул жерде. Бактияр Жабагиев эгерде азыр ал оюндан андан ары уланта албай кала турган болсо, анда Талас командасы чоң жоготууга учурайт. Ушундай жогорку ылдамдыкта оюн өтө кызуусуна кирип калган учурда Бактияр Жабагиев бул 1989-жылы төрөлгөн оюнчу. Дарыгерлер албетте ага жардам көрсөтөт. Ал учурда 2 мүнөткө Достуктун оюнчусу бул Акбар Иманбеков. Акбар Иманбеков ошентип 2 мүнөттүк эскертүү алып калды. Бул мына ушундай жогорку ылдамдыкта болуп жаткан оюн болчу. Албетте Акбар Иманбековдун аны сүзүп жерге кулатканы анык. Бирок бул атайын барып мындай сүзүп алуу эмес, жөн гана аттын эпкини келип аны сүзүп кеткен болчу. Демек азыр бир оюнчуга Достук командасы 2 мүнөткө аз ойнойт. Калыс элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө Байыш Ниязов дагы бул жерде келди. Калыстын чечими менен Байыш Ниязов макул эмес. Андыктан Бактияр Жабагиев негизинен мындай оюнду
мындан ары жүргүзбөсө деп айтып кетет элем. Анткени ал аттын үстүндө жүрбөй ушундай сүрмө топ жүргөн учурда толук бир капталга чыгып алган учурда албетте мындай кагылышуулар орун алат. Андыктан көкбөрүсү менен бирок ден соолукту мынчалык тобокелге салууну мен эч кайсыл улакчыга мындай оюнду жүргүз деп айтпайт элем. Тең башкысы дагы бир ирет ушул мына Бактияр Жабагиевке ден соолук тилейли, эртерээк айыгып кетсин. Анткени Кыргызстандын улуттук курама командасына эң керек оюнчулардын бири Талас командасында Сейитбек Анарбек уулу. Бул ирет ага каршылык көрсөтө турган эч ким жок. Мына ошондуктан эсеп сандары 2-2-ге жетти. Анарбек Сейитбек уулу 1992-жылы төрөлгөн. Бир тууган Мирлан Жишан Алсеитовдордун иниси. Азыр Мирлан Жишандар алар Арашан командасында ойноп жүрөт. Ал эми Сейитбек Анарбек уулу болсо Таластын курамында быйылкы сезондо толугу менен мына ушул курамда ойноп жатат. Өтө жакшы азыр оюну. Сейитбек Анарбек уулунун оюну өтө жакшы. Азыр мына эки команда өрттөн оюнчу, анткени улак тайгазанга салынгандан кийин 2 мүнөт эмес, ошол замат оюнга кайрадан кошулганга мүмкүнчүлүгү бар эле. Азыр Байыш Ниязов улакты жерден көтөргөн менен ошол замат анын атаандашы Чапкинидей ага жабышты. Бирок гүү менен барып улак жерден алынып кетти эле. Ошол замат улакты ким жерден эңип кетет? Азырынча эч кимде андай шарт жок. Эсеп сандары 2-2. Атаандаштар дагы төп келишкен командалар. Биринчи таймда ушундай ким фаворит экени дагы азырынча оюндун жүрүшүндө аныктала элек. Ал учурда калыстын ышкырыгы бул жерде жаңырды албетте. Себеби улак аянттан сыртка чыгып кетти. Жекеме-жеке, кезектеги жекеме-жеке. Биз бул ирет дагы Спартак менен Ахиллестин тирешүүсүн көрөт болушубуз керек. Мына Байыш Ниязов Спартак менен ортого келди. Ага каршы Урмат на Ахиллес менен. Спартак на беттеш башталганда ортону ээлеп алды эле, бирок калыстын ышкыр жаңырып, азыр кайрадан беттеш кайрадан башталат. Жекеме-жеке калыс ышкырыгын жаңыртмайын. Мына ушундай Спартак менен Ахиллестин тирешүүсү. Мына баалап алыңыздар, урматтуу мекендештер. Кыргызстандагы жекеме-жекедеги эң мыкты аттар. Номер 1 ат деп албетте Ахиллес айтылып жүрөт. Ага албетте Спартак макул эмес болсо, азыр Ахиллести бул жерден сүрүп чыгышы керек. Андай нерсени албетте ишке ашыруу жеңил эмес. Урмат Раушан улакты жерден көтөрүп кетти. Ошол замат түз эле тайгазанды көздөй баратат. Анын артынан Спартак теминген Байыш Ниязов кууп жете алат. Эгерде кууп жете албаса, жок, жетти албетте. Анын жолун тосуп калды. Андыктан эми 3-чү упайды азыр Урмат Раушан уулу өз командасына бул ирет алып келе алган жок, бирок дагы деле улаганда өзүндө. Ошондуктан азыр аянттан сыртка чыгып кетпеши керек эле, бирок улакты жерге таштады. Ошол учурда сыртка чыгып кетти улак. Кезектеги жекеме-жеке өтө жогорку чыңалуудагы оюн. Бир нече кагылышуулар да орун алды. Эки команданын тең күйөрмандары өтө көп. Биз оюнчуларга кайрылуу өтсөк, кимисин кайсыл улакчынын аты жөнүн айтпайлы, баары өтө тажрыйбалуу. Бул жерде мына Урмат Шерипбеков, Темирлан Сейитбеков, Карипбек Ишиев, Жоки Орозбаев, Бактияр Жабагиев, жана ошондой эле Урмат Раушан уулу бар, Сейитбек Анарбек уулу бар. Ушундай бир топ көрүүчүлөр. Азыр Бактияр Жабагиев оюн таласын кесип чуркап баратат. Демек Бактияр Жабагиев өз ордунда. Ал ошол заматында атка секирип минди. Мына чыныгы
кыргыздын мырзасы деп ушул Бактияр Жабагиевди айтсак болот. Ал учурда Таластын оюнчусу Урмат Раушан уулу Ахиллес менен өзүнүн өнөктөшүнө Сейитбек Анарбек уулуна өткөрүп берди. Ал бул жерде тайторун эмес, башка атты минип жүрөт азыр Сейитбек Анарбек уулу. Ал сүлүк караны минген экен. Өтө жакшы ылдамдык менен баратат. Анын жолунан Акбар Иманбеков тосуп чыкты. Жана Тайгазанды бул жерден албетте коргоп калышты улактан. Ошентсе дагы жакындоолор бар, позициялык жакшыртуулар керек Талас командасы үчүн. Достуктун коргонуусу кандай? Азырынча ийгиликтүү. Анткени улак Тайгазандан орун албай жатат. Сүрмө топ ушул жерде мына бир жерге топтолуп чогулуп калды дагы. Азыр улак кимде экени, бул жерде тагыраак кайсы командада экени дагы белгисиз болуп жаткан. Талас оюнчулары дагы деле Сейит Анарбек уулу өзү улакты кармап турат. Азыр алмашуулар орун алды. Жана Сейитбек Анарбек уулуна каршылык көрсөтүп жаткан бул Ташим Айлыбашев. Ташим Айлыбашев ийгиликтүү боло алат. Бактияр Жабагиев өзүндө алып калды. Мына аттан кулап түшкөндөн кийин дарыгерлердин көмөгүнө жардам көрсөткөндөн соң кайрадан атка минди дагы. Азыр Бактияр Жабагиев өз деңгээлинде кайрадан беттешти өткөрүүнү баштаган. Азыр болсо улакка бир дагы оюнчу жакындай албай жатса, эми азыр бул жерде Манас Ниязов болушу керек. Алыстан азыр так ким экени аныктала элек. Мына Тайгазанга жакын барды дагы 3-чү упайды өз командасына азыр бул алып келе алган жок. Бактияр Жабагиев дагы бир ирет аттан кулап түштү. Азыр бул оюнчу байкашымча Байыш Ниязов. Жок, Баку Талайбек уулу. Ким болсо дагы улакты жерден көтөрүп кете алган жок. Эми сүрмө топтун арасынан улакты ким алып чыгат деген суроо бар. Ага албетте азыр жооп алабыз. Таластын оюнчулары жакын келди эле. Жок, андай эмес. Ошол заматына бир кол менен улакты бул жерде Тайгазанга Тайгазандын сыртына түшүп калган демек улак. Мына ушундай бир кол менен улакты Тайгазанга салабыз деген учурда Сары Өзөн кечирсиңер Достуктун оюнчусу ийгиликтүү боло алган жок. Достук командасы 3-чү упайды алып келгенге өтө жакын болду. Бирок ал иш жүзүнө ашкан жок. Азыр Нуржан Мелисбек уулу аракет кылып көрдү. Өтө жакшы оюн. Кызыктуу, интрига бар. Ким жеңүүчү болору белгисиз. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Жекеме жеке чыгуу азыр орун алат. Ал эми Серкенин салмагы 35 килограммдын тегерегинде. Андыктан аны бир кол менен мына атандаштар тоскоолдук кылып жаткан учурда Тайгазанга салуу дээрлик мүмкүн эмес. Байыш Ниязов жана Урмат Раушан уулу Ахиллес менен кайрадан эле Спартактын тирешүүсү. Азырынча калысы беттешти баштай элек. Мына эми гана уруксат берди. Байыш Ниязов эми ортолук бөлүктү алды эле. Ошол замат кайрадан Урмат Ахиллес менен келип биринчи номер менен ал улакты жерден көтөрүп кеткенге азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Себеби Байыш Ниязов активдүү каршылыкты көрсөтүп жаткан учур. Ошентсе дагы Урмат Раушан уулу экинчи ирет улакты эңип кетүүгө болгон аракетин жасады. Биринчи тайм соңуна чыгып калды. Эсеп сандары 2-2. Биз бул кызыктуу беттештин уландысын экинчи таймдан көрөбүз.
Достук жана Талас командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталып алдында. Азыр фальстарт бул жерде орун алып калды. Демек, калсын ышкыры менен кайрадан азыр ортолук бөлүккө мына серкени көтөрүп кетүү болгон аракеттер болот. Биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча эсеп сандары 2-2. Байыш Ниязов жана Манас Ниязовтар Достук командасынан улакты тайгазанга салган болсо, ал эми Талас командасынан 2 ирет Сейитбек Анарбек уулу ийгиликтүү болгон. Азыр мына Кулат майданында суу себилип, өтө ыңгайлуу шаар түзүлүп калды. Негизинен Бишкек шаарында азыр күн чайыттай ачык, андыктан ушундай жакшы оюнчулар үчүн, көрүүчүлөр үчүн дагы жакшы шарттар түзүлүп турган учуру. Дал учурда көрүүчүлөргө бир аз күн тийип ысый баштаган болсо, аларга чейин суу чачып өтүштү. Азыр жекеме жеке бул жерде Манас Ниязов Спартак менен ортодо. Демек, буга чейин Байыш Ниязов чыгып жаткан болсо, эми Манас Ниязов Спартак менен ортого чыкты. Ал эми Талас командасынын оюнчулары бул жерде 5 болуп кеткен. Албетте санаганда так эле көрүнүп турат. Бул жерде 5 оюнчу жүрөт. Андыктан азыр булардан биз оюнчу албетте сыртка чыгышы керек. Азыр Бактияр Жабагиев мына оюн таласын таштап кетти. Жана ошол эле учурда Сейитбек Анарбек уулу 2 мүнөткө сыртка чыгып калды. Демек, эреже боюнча ушундай: эгерде бир оюнчу көп болуп кетсе оюн таласында, анда ошол бир оюнчуга 2 мүнөт эскертүү берилет. Эми бир оюнчуга аз 2 мүнөт ичинде Талас командасы аз ойномокчу. Ал эми Достуктан мына аларда 4 оюнчу, Талас командасында 3. Биринчи таймда дээрлик тең ата оюн жүрдү. Бирок 3-чү упайды алып келүүгө Достук командасында бир топ эле 3-чү упайды алууга мүмкүнчүлүктөр болду. Ошентсе дагы аны иш жүзүнө ашыра алган жок. Азыр Ахиллес таптакыр Спартакты улакка жакын жолотпой жатат. Кыргызстандагы номер 1 ат бул Ахиллес. Ортодо эч кайсы атты алдыга салбайт. Ошондо дагы азыр Манас Ниязов тоскоолдуктарды жаратып, азыр ушул Спартакка каршы турам деп Ахиллес өзү улакка жакындай албай жатат. Анткени улакка жакын келген учурда дагы ага оңой менен улакты жерден көтөрүп кетүүгө албетте Манас Ниязов шарт түзүп бериши күмөн. Ал учурда ушинтип жекеме жекеге чыккан учурлар көбөйүп жаткан мезгилде эми булардын дагы убактысы дээрлик соңуна жакындап калды. Анткени 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөттүн ичинде улак жерден көтөрүлбөй калса, анда башка оюнчулар жекеме жеке чыгышы керек. Бул Талас командасы үчүн пайдалуу. Себеби убакыт өтүүдө. Андыктан Сейитбек Анарбек уулу ушундай улакты жерден көтөрүп кеткенден кийин. Азыр болсо Таластын оюнчусу Урмат улакты кармады. Бирок Ахиллестин үстүнөн эми улакты талашканга аракет жасап жатат. Улак жерден көтөрүлгөндөн кийин эми албетте 1 мүнөттүк берилген убакыт ушул жерден токтойт. Азыр Манастын колу серкеге жетпей жатат. Жана Манас азыр улакка жетти эле. Раушан уулу улакты ошол замат жерге таштап койду. Бул тактикалык жүрүш. 2 мүнөт дагы соңуна чыгып калды. Сейитбек Анарбек уулу кайрадан оюн таласына кирди. Демек, эми 2 командада тең 4төн оюнчу ойнойт. Аттарын алмаштырып, азыр бул Жоки Орозбаев сүлүк кара менен чыкты. Же кара сур. Мына ушул 2 аттын бирөөсү бул жерде Байыш Ниязов кара куш менен жекеме жекеде, ага каршы ушул Жоки Орозбаев. Азыр Байыш Ниязов улакты жерден эңип кетти. Жана ошол замат
чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени Талас командасы кайрадан 4 оюнчусу менен ортодо. Дандыктан алар бир оюнчуга аз болгон учурда албетте ал мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек эле. Албетте андай мүмкүнчүлүктү Урмат Раушан уулу Достук командасы үчүн түзүп берген жок. Жана азыр Улак бул жерде Талас командасына өткөн, бирок кайрадан жерге түшүп калды. Сүрмө топ. Бул жерде Улакты талашып келип, аттын үстүндө бул жерде азыр Достук командасынын оюнчусу Улак менен өтө жакшы тайгазанга бара жатат. Жана тайгазанга бара алды албетте, бирок тайгазанга барганы менен Улакты ыңгайлуу кармап кала алган жок. Анын негизинде жекеме жеке чыгуу бул жерде орун алат. Анткени аянттан сыртка чыгып кеткен. Бул Кыяз Ниязов болчу, бир тууган Ниязовдордун ортончусу. Ниязовдордон негизинен Байыштагы, Манастагы Улакты тайгазанга салды. Мисалы элек жалгыз гана ушул Кыяз Ниязов ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүн кетирип алды. Калсын ышкырыгы азыр жаңырат. Анткени бул жерде Достуктан бир оюнчу көбөйүп кеткен эле. Ал аянтты таштап кетти. Улакты аз жерге ташташы керекпи же таштабашы? Ооба, мына жерге таштады Улакты. Азыр Ахиллес менен Темирлан Сейитбеков ортодо. Темирлан Сейитбеков жана Манас Ниязов. Бирөө оң тарапка өтүшү керек. Азыр ортодо калыс келип, мына айтып кетти кандай чечим экенин. Манас Ниязов демек 2 мүнөткө оюндан сырт калды. Аны менен кошо, мына таң калыштуусу, Манас Ниязов менен кошо Темирлан Сейитбеков дагы 2 мүнөткө кетти. Демек 2 командада тең. Азыр ортодо 3 оюнчу. Ортодо Байыш жана Жоки Орозбаев Улакты жерден көтөрүп ала алды. Бирок Улакты тайгазанга албетте сала алган жок. Бул Талас командасынын тайгазаны азыр сол тараптагы, андыктан алар оң жака Улакты салышы керек. Кайрадан жекеме жеке орун алат. Биз ушул учурда командалардын упайлары тууралуу айтып өтсөк, бул рейтингдик көрсөткүчтөр. Кыргызстанда ушундай рейтинг жагынан эң жогорку деңгээлде бул Сары Өзөн командасы. Аларда 9900 упайы бар. 9900 упай болсо, андан кийин Талас командасында 7900. Демек рейтинги жагынан Талас 2-нчи орунда турат. Бөрүлүдө 7300, алар 3-нчүдө. Достук 2575 упай менен 4-нчүдө. Бул упайлар кантип ушунда берилерин эске алсак, мына азыр 9 майга карата өтүп жаткан турнирде ким 1-нчи орунду алса ага 500 упай берилет, 2-нчи орунга 400 упай, 3-нчи орунга 300, 4-нчүгө 200, 5-нчиге 150 упай берилет. Мына ушундай эле Норус майрамында 1-нчи орунга 750 упай аны Сары Өзөн командасы алды. 2-нчи орунду алган Достук командасына 600 упай берилген. 3-нчүнү Талас командасы алган болчу, аларга 450 упай. Ушундай ар бир турнирде командалар упай чогултуп олтуруп, алардын көрсөткүчү рейтинги чыгат. Бул жактан 5-нчи орунда Ички иштер министринин командасы 1975 упай менен 5-нчиде. Демек азыр ушунда рейтинги жагынан
экинчи жана төртүнчү командалар ойноп жаткан менен албетте акыркы учурда Достук командасы негизинен кечирээк түзүлгөн. Мына ошондуктан аларда азыр болсо мына Байыш Ниязов улакты жерден эңип кетип, ошол замат Марлис Койгелдиевке аны тарттырып жиберди. Марлис Койгелдиев бир аз концентрациясын жоготуп койду, ошондуктан ал атаандашынан өтө жакшы улакты тартып алганы менен ыңгайлуу учурду албетте жокко чыгарып алды. Улакты жерден бул ирет ким эңип кетти? Азыр мына сүрмө топтун арасында калды. Эмне болгон күндө дагы кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Азыр эки командадан кимдер ортого чатсак, мына Ахиллес менен азыр Темирлан Сейитбеков болсо, ал Ахиллести эми Сейитбек Анарбек уулуна берди. Ал Сейитбек Анарбек уулу ортодо. Ага каршы Спартак менен Достуктун оюнчусу азыр Манас бул. Манас Ниязов улакты жерден эңип кетүү жагынан албетте алдына киши салбаган оюнчулардын бири улакты өз карамагында алып кала алды. Бирок тайгазанга барган учурда сүрмө топ бул жерде, андыктан улакты салуу азыр жеңилге турбайт. Таластын оюнчулары мына кенедей жабышып азыр улакты тартып алууга болгон аракеттерин жасап жатат. Ошентсе дагы улак эң башкысы бул жерде эмес, улак аттын үстүндө. Мына билеги күчтүү, карылуу чыныгы кыргыз мырзалары. Бул ирет кимиси жолдуу болуп чыгат деген суроо бар. Ал жерден Таластын оюнчусу азыр Талас командасы улакты алып койду. Андыктан бул азыр өздөрүнүн тайгазанына салып алчудай абалда. Карама каршы тарапты көздөй жөнөдү. Позициялык жакшыртуулар керек. Азыр Карипбек Эшиев улак менен. Карипбек Эшиев анын жолунан азыр башка өзүнүн өнөктөшү эмес атаандаштар келди. Достуктун оюнчусу, андыктан бул жакта дагы албетте улакты тайгазанга салуу оңой эмес. Сүрмө топ бул жерде жүрөт. Ийгиликтүү абалды Талас командасы түзө алган жок өздөрүнө. Ошондуктан тайгазадан азыр бир аз алыстап кетти. Ушундай топтон сурулуп чыгып кеткен учурлар деле албетте кездешет, бирок бул ирет андай мүмкүнчүлүк боло койгон жок. Сүрмө топ аянттын сыртын көздөй баратат жана кезектеги жекеме-жеке. Кайрадан эле мына Ахиллес жекеме-жекеге бара жаткан мезгили. Ахиллести кайрадан Темирлан Сейитбеков минип жүрөт. Ал эми Спартак менен Манас Ниязов. Буга чейинкисинде ушул Манас Ниязов улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды эле, бирок ошол замат аны Жоки Орозбаев андан улакты тартып кеткен. Бул ирет жок, Манас Ниязов бул жерде Спартак менен эмес, бул Бойко менен өзү көнгөн, өзүнүн аты менен ортого чыкты. Бойко ал деле ортого чыгып жүргөн аттардын бири. Жана азыр кандай жакшы көрүнүш. Темирлан Сейитбеков улакты жерден өтө жакшы эңип кетти эле. Ошол замат Аскат Аскаров ага жабышты. Ат мүдүрүлүп барып азыр оңолуп кетти дагы. Эң башкысы бул жерде ушундай эч кандай жыгылуулар болгон жок. Улак оюн талаасынын ичинде. Жана эки командадан тең эч кайсы оюнчу биринчи улакты жерден көтөрүп кете алган жок.
Эсеп сандары дагы деле болсо 2-2 бойдон калууда. Биз кече күнү, мына мурда күнү тагыраагы чейрек финалда ушул Бөрүлү менен жок Талас жаштары менен ички иштер министрлигинин ортосунда болгон беттеште негизги убакыт тең чыгуу менен аякта. Булитти көргөнбүз. Мүмкүн мына ушул Талас менен достук командасы дагы ошондой болуп калат, бирок ага чейин убакыт көп. Дагы бир тайм бар. Азыр экинчи тайм. Жана калыстын ышкырыгы бул жерде жаңырды. Албетте жекеме жеке орун алат. Жана ошондой эле байкашымча бул жерде Жоки Орозбаевга ооз-эки кандайдыр эскертүү берилди же бул ооз-эки эмес. Бул Жоки Орозбаев эмес, Фархат Супатаев болчу. Улакты эңүүгө эки командада тең эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Андыктан калыстын ышкырыгы азыр жаңырышы керек. Ошол эле учурда мына Фархат Супатаевга 2 мүнөттүк эскертүү берилген экен. Эми Талас 2 мүнөт бир оюнчуга аз ойнойт. Ал учурда улакты жерден достуктун оюнчусу эңип кеткени менен аянттан сыртка чыгып кетти. Эми жекеме жеке бул жерде орун алат дагы. Бул Талас командасы үчүн пайда алып келет. Себеби бир оюнчуга аз ойноп жаткан мезгилде аларга ушунда убакыттын өтүүсү өтө маанилүү. Азыр Байыш Ниязов ортого чыкты. Ал эми Ахиллес менен Темирлан. Темирлан улакты жерден көтөрө алды. Жана Байыш Ниязов ага канчалык каршылык көрсөтө алат. Эч кандай улактага кармаганга таптакыр шарт берген жок дагы. Мына эми Темирлан Тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Ага тоскоолдук кылган эч ким жок. Мына топтон суурулуп чыга алган жок албетте. Бул ирет ишенимдүү. Ахиллес менен, бирок Ахиллестин оозун бир аз туура эмес буруп алды дагы. Азыр улак жерге түшүп калды. Аны эртерээк жерден эңип кеткенге Сары Өзөндүн оюнчулары аракет кылышы керек эле. Себеби алар бир оюнчуга аз. Бул ирет Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек Тайгазанга өтө ишенимдүү бара жатат. Ал улакты Тайгазанга сала алган жок. Улак Тайгазандын кырында калды. Албетте эч ким тоскоолдук кылган жок. Азыр эми Манас Ниязов Бойка менен Нооруз майрамындагы эң мыкты оюнчу камчыны мына оозуна тиштеди. Бул жок Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдор, албетте алар бири-бирине окшош. Ниязов улак Тайгазандын кырында калып сыртка түшүп калды. Эки командада тең ушундай көрүнүш орун алды. Сейитбек Анарбек уулу дагы, бирок ал улак Тайгазандын кырында калган. Бул ирет кырына тие туруп өз арабына түшүп калды. Кыяз Ниязов албетте ага бир аз каруу жетишпей калды десек болот. Карылуу улакчы, ошентсе дагы мындай учурда улакты Тайгазанга салууга эми Кыяз Ниязовдун ордунда Манас Ниязов болсо мүмкүн ал ийгилүүктүүрөөк болот беле. Ошентсе дагы бул бардык учурда абалга жараша болот. Улак жерден көтөрүлдү, таң калыштуу. Ушундай Тайгазандын кырында турганына карабастан улакты бул жерде жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк ала алган. Азыр өзүнүн аты туягы менен атты улакты басып калды дагы, көтөргөнгө шарт түзүлбөй калды. Албетте аттар өтө акылдуу. Ошол замат улактан туягын бутун алып өзүнүн ээсине шарт түзүп берет. Бирок бул ирет абал андай болбой алды дагы. Ошентип Таластын оюнчусу бул ирет ийгиликтүү эмес. Өтө жогорку чыңалуудагы оюн.
жеңүүчүнү такыр аныктай албай атышат. Упай жагынан алдына озуп чыкканга дагы мүмкүнчүлүктөр жок. Эки команда да тең, ошентсе дагы оюн ушунусу менен кызык, ушунусу менен шаңдуу. Бир команда фаворит болуп, ири эсеп менен атаандашын утуп жаткан учурда ушундай интрига жоголот. Азыр болсо ушундай эки команда бирдей ойноп, татыктуу атаандаштык менен Көкбөрүнүн командаларындагы албетте деңгээли көтөрүлөт. Экинчи таймда биз улакты тайгазандан көрө алган жокпуз. Ушул биринчи 20 мүнөттүктөгү 2-2 упайы дагы деле сакталып калууда. Биз 3-чү бөлүктөн жолугабыз. Талас облусунун Талас жана Ош облусунун Достук командасынын ортосундагы 9 май жеңиш күнүнө карата өткөрүлгөн турнирдин жарым финалындагы 3-чү тайм башталды. Эсеп сандары 2-2. Азырынча албетте жеңүүчү ким экени аныкталып элек. Аны албетте сиздер менен чогуу аныктайбыз, көрөбүз, ошого күбө болобуз. Азыр ортолук бөлүктө улакты тартып кетүү болгон аракеттер. Ал учурда мына позициялык жүрүүлөрдөн дал ушул жерде мына Аскат Аскаров улакты жерден эңип кеткен. Ага каршы Таластын бардык оюнчулары тегеректеп барды дагы улак аянттан сыртка чыгып кетти. Бул команданын жеңгени финалга чыгат. Ал эми финалга Сары Өзөн Талас жаштар командасын утуп финалда күтүп турат. Ушул жуптун жеңүүчүсүн. Андыктан мына бул азыр Достук жана Талас командалары бири-бирине шай келген экөө бири-бирине каршы ойноп жаткан учурда дагы бир дээрлик мына финалдык деңгээлдеги эле оюн деп айтсак болот. Ошондой эле кимиси чыкса дагы Сары Өзөн командасы менен болгон беттеш ал дагы өтө кызыктуу болорунан кабар берет. Ал эми Талас жаштары менен кимиси утулса 3-чү орун үчүн дал ошол команда ойнойт. Азыр 3-чү таймдагы алгачкы жекеме-жеке Ахилес ортого чыкты. Урмат Раушан уулу аны менен жана Манас Ниязов. Манас Ниязов бул жерде Бойка менен ортодо. Манас улакты жерден көтөрүп кетти. Азыр чаап бара жаткан учуру Бойка менен өз карамагында улакты алып калды эле, бирок бир аз ушул жерден мына аты жыгылып, анын жыйынтыгында албетте улакты жоготуп алды. Өтө жакшы бараткан болчу. Өзүнүн күүсүнө жаңылды. Таластын оюнчусу ага эч кандай Урмат Раушан уулу эреже бузган жок. Ал болгону ушундай өтө ыңгайлуу бурулуп бара жаткан учурда ушул Бойка бир аз мүдүрүлүп кетти. Ал мезгилде улак жерде. Эки командада тең 4төн оюнчу ортодо. Андыктан аттардын туягынын арасынан улакты эңип кетүү оңойго турбайт. Байыш Ниязов улактын үстүндө жана азыр Сейитбек Анарбек уулу мына улакты жерден бир топко чейин сүйрөп барып, бирок көтөрүп кете алган жок. Жана кайрадан жеке Сейитбек Анарбек уулу менен биз Манас Ниязовду белгилеп өтсөк болот. Мына ушул экөө 3-чү таймдын алгачкы мүнөттөрүндө жакшы активдүү ойноду. Улак ортодон бир аз четиректе турат. Андыктан мындай жерде жекеме-жеке башталышы мүмкүн эмес. Урмат Раушан уулу Ахилес менен кайрадан ортого чыкты. Ал эми Спартак менен Байыш. Азыр мына экөө эки четтен ыңгайлуу учурда туруп гана беттешти башташы керек. Жана канчалык аракет кылганына карабастан азыр мына Спартак Ахилеске ушинтип каршылык көрсөтө баштады. Жана Урмат Раушан уулу албетте мындай абалдан улакты көтөрүп кетүүсү бир аз кыйыныраак. Мындай абалда анда
Демек азыр ортодо жекеме-жекедеги оюнчулар алмашып калышы да мүмкүн. Албетте азырынча убакыт бар, бирок жакшы атаандаштыкты Ахиллеске Спартак көрсөтүп жаткан мезгили. Ыңгайлуу учурду таба албай жатат. Азыр көтөрүп кетиши керек. Болбосо убакыт соңуна чыгып калабы бул жерде. Демек Кыяз Ниязов, Байыш Ниязов эмес, Кыяз Ниязов ортого чыккан экен. Бирок Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип ала алды. Ал өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнүн аракетин көрдү, бирок ага шарт түзүлө калган жок. Жок, Бактияр Жабагиев аракети кылган. Мына Бактияр Жабагиевке улакты өткөрүп берүүдө катачылыкка жол берилди. Ошол замат Манас Ниязов ийгиликтүү. Ал түзеле барып улакты тагызанга салып койду. Ошентип бул жерде мына ушундай көрүнүш 3-2 эсебинде Достук командасы алга чыкты. Манас Ниязов ушундай бир келген мүмкүнчүлүктү 100% колдонду дагы. Ишенимдүү түрдө 3-2 эсебин алып келди. Эми Талас командасы эртерээк упай сандарын теңөөсө, анда 3-чү таймдын экинчи жарым бөлүгүнө жакындаганда өтө кыйын болуп калат. Байыш Ниязов ал Спартак менен азыр мына өзүн тайгазан жака бир барып келгенден кийин позициялык жакшыртууларды карап туруп ошол замат чабуулга чыгат. Азыр кайсыл жактан? Оң тараптан келиш керек эле. Албетте ага Марлис Койгелдиев мүмкүнчүлүк берген жок. Байыш Ниязов азыр Сейит Анарбек уулуна каршы ойноп жатат. Ал улакты мындай абалдан албетте тартып ала албайт, бирок кадимкидей тоскоолдук жаратканга мүмкүнчүлүгү болду дагы. Аянттан сыртка чыгып кетишти. Биз экинчи таймда такыр улакты тайгазандан көргөн эмес болсок, азыр мына 3-чү бөлүктө бир жолу андай көрүнүш орун алды. Жекеме-жекеге азыр кайрадан Урмат Раушан уулу Ахиллес менен ал эми Достук командасынан Ташим Майлыбашев чыкты. Урмат ишенимдүү ортодо. Ташим Майлыбашев таптакыр улакка жакындачуу түрү жок. Кайсыл жактан келгенде деле азыр Урмат улакты кармады. Аттын мойнунун астынан оң тарабына өткөрүп алды. Анткени өзүнүн ыңгайлуу позиция дал ошондой болсо, азыр эми мына такымга басып, андан кийин гана ошол белленген чийинден сыртка шашпай чыгышы керек. Анткени позициялык абалды азыр баалап жатат. Кайсыл тарапка? Мына ушул жерден жакшы жогорку ылдамдык менен азыр чыкканга аракет жасады эле. Урмат Раушан уулу өтө ишенимдүү баратат, бирок улак анын такымында, андыктан ушундай такымга басылган улак жогорку ылдамдыкта барып тайгазандан орун алышы мүмкүн эмес. Мына ошонун жыйынтыгында азыр Талас командасы өз пайдасына бир упайды алып келе алган жок. Бул ирет эми Достуктун тайгазанына жакын аралыктан жекеме-жеке чыгып орун алат. Биз кайрадан эле эми азыр жекеме-жекеге чейин бир аз бул жерде тактоолор болуп жатат. Оюн токтотулуп турат. Эмне үчүн? Азыр калыстар бир чечим чыгаргандан кийин биз албетте аны тактайбыз. Талас командасынан бир оюнчу 2 мүнөттүк эскертүү алды. Бул менин байкашымча бир оюнчу көп оюн таласына чыгып кеткени үчүн болушу керек.
Мына ортодо Байыш Ниязов жана бул жерде анын атаандашы Урмат Раушан уулу. Ахиллес менен Орус ортодо Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрдү. Ошол заматына Тайгазанды көздөй түз жөнөй турган учур келген. Негизинен айтып коюшубуз керек, буга чейин бир нече беттеш дээрлик бир жарым сааттан көбүрөөк убакытта токтоп калды. Себеби бир топ пикир келишпестиктер болуп, аягында мына беттеш кайрадан уланууда. Бул 3-чү тайм, 3-2 эсебинде Достук командасы алдыда. Азыр Сейитбек Анарбек уулу улак менен турат. Позициялык өзгөртүүлөрдү бул жерде күтүүдө. Ага каршы Белек Мукаев. Белек Мукаевтан Сейитбек Анарбек уулу сурулуп чыкты. Түз эле Тайгазанды көздөй бара жаткан менен албетте бул ирет Сейитбек Анарбек уулу ийгиликтүү боло алган жок. Жана бул 3-чү тайм. Мына ушул оюнчулардын арасынан Сейитбек Анарбек уулу бул ирет улакты Тайгазанга салала. Улак такымда, андыктан аны көтөрүп чыкканга мүмкүнчүлүктү Достук оюнчулары берген жок. Мына ушул азыр оюн талаасында жүргөн оюнчулардын дээрлик көпчүлүгү Кыргызстандын улуттук курама командаларында ойной турган болот. Ойнойт, өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөтүшү керек. Ошол мезгилде азыр Сейитбек Анарбек уулу түз Тайгазанды көздөй жөнөдү. Анын жолунан канча албетте эки оюнчу анын жолунан тосуп чыкты дагы. Коргонууда азыр Достук командасы жакшы ойноп жатат. Анткени өз Тайгазанына улакты салдырбай кармап жаткан мезгили. Алар коргонууга бара турган барып жатканы бул туура көрүнүш. Себеби упай жагынан алар алдыда. Азыр Сейитбек Анарбек уулу дагы деле улак менен такымда жүрөт. Канчалык Тайгазанда айланып келген менен бирок аны салганга болгон мүмкүнчүлүк гана жетпей жаткан сыяктуу. Сейитбек Анарбек уулу мүмкүн азыр улакты башка бир өнөктөшүнө өткөрүп бериши керек. Азыр Сейитбектин жанына Ташим Майлыбашев барды. Андан башка сүрмө топ дагы жетип келди. Азыр Сейитбек өзүнүн өнөктөшүнө, бул байкашымча Карыпбек Эшиев болушу керек. Дал ошондой мына Карыпбек Эшиев улак менен. Бирок Тайгазандын жанына мына жолго толугураак жолун толугу менен Достук оюнчулары тосуп турат. Мына ушул коргонууну жарып өтүшү керек. Ага анда Эшиевте, Карыпбек Эшиевте мүмкүнчүлүк болобу? Өнөктөштөр менен жакшыраак ойноп, позициялык ыңгайлуу учурлар керек болуп жаткан. Азыр Карыпбек Эшиев Тайгазандын кырына дээрлик жакын барды. 3 оюнчу, Достуктун 3 оюнчусу азыр тоскоолдук жаратып жатат. Азыр мына кош такым менен улакты салууга болгон аракеттер. Ал мезгилде улакты азыр Достуктун оюнчусу өз карамагына алып алды. Бул эми карама каршы тарапты көздөй баратышат. Бул жерде Манас Ниязов аттан түшкөнгө эң башкысы жетишип калды дагы. Каптал сызыктан сыртка чыгып кетишти. Кезектеги жекеме-жеке. Деми Достук командасында мына минген аттарын алмашты. Демек жекеме-жекеге азыр ким чыгат бул жерде? Жарым финалдын биринчи оюну таза болгон болчу Сары Өзөн менен Талас жаштары командасында. Бирок бул оюнда ушундай өтө чыр оюн деп айтышыбыз керек. Албетте бул оюн өзү кызуу кандуулардын оюну, эмоционалдык
абал мына жогорку чекке чейин жетет. Ага карабастан ушундай упай жагынан артта калган Талас командасы калыска наразы. Бул жерде кандайдыр бир жалпы элге көзгө көрүнбөгөн бир кыймыл аракеттер болуп жаткан сыяктуу. Азыр болсо мына Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип көтөрө алды. Ага каршы ойноп жаткан Манас, ал минген аты Спартак. Эми Манас бир нече оюнчуну жазгыр өтүп, Урмат Раушан уулунун жолунан тосуп чыга албаса, анда эсеп сандары теңелип калат. Бирок кандай шартты түзүп бере коюшкан жок. Ат үстүндө кызуу улак тартыш орун алууда. Таластын оюнчусу бул жерде Урмат Раушан уулу дагы деле улак менен жүрөт. Жана аянттан сыртка чыгып кетишти. Кезектеги жекеме-жеке. Кыргызстандагы албетте эң мыкты чабандестер, эң мыкты аттар азыр оюн таласында. Мындан башка аттар деле бар. Ошол эле Сары Өзөндө, Талас жаштарында, Бөрүлүдө, Ички иштер министрлигинин командасында ал учурда Талас жаштар командасынын оюнчусу улакты келип ортого таштап салып кетти. Таласка эртерээк эсепти теңегенге алар Талас командасы кызыктар. Ал мезгилде азыр мына Байыш Ниязов аттын башын буруп азыр сол тараптагы тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Ошол учурда Марлис Кайгелдиев ага каршы келип атат. Марлис Койгелдиевден Манас Ниязов ортодо. Эки оюнчунун ортосунда Манас Ниязов өтө кооптуу абал жана Манас Ниязов 4-чү упайды өз командасына алып келди. Эсеп сандары 4-2-ге жетти. Эң башкысы бул жерде азыр Марлис Койгелдиевдин абалы. Марлис Койгелдиев өтө жаман абалда жерге жыгылды. Ушундай аттын үстүнөн түшүп калып, анын үстүнөн албетте оюнчулар күйсүн токтото албай, анын үстүнөн аттар өтүп кетти. Бирок Койгелдиев азыр ордунан турду бул жерде. Марлис Койгелдиев ордунан турду. Бул 1982-жылы төрөлгөн оюнчу. Минген аты ТТ. Азамат Марлис ордунан туруп басып баратат. Бирок башы жерге салынган, оор жараат алып калган сыяктуу. Жана кайрадан дарыгерлердин көмөгү эми Марлис Койгелдиевдин. Койгелдиевди албетте дарылашы керек. Бул жерде аттан жерге кулаганда катуу куладыбы же ат басып кетти. Негизинен ат басып кетиши дээрлик мүмкүн эмес. Азыр дагы бир асы тыныгуу орун алат сыяктуу. Андан кийин албетте оюнду улантабыз. Мына улак ортолук бөлүктө кайрадан ушул жерден оюн башталып атат. Анткени мына 4-чү улакты Достук командасы тагыраагы Манас Ниязов тайгазанга салгандан кийин дал ушул жерден оюн уланды. Эми Талас командасы үчүн бир топ оор болуп калды десек болот. Кайрадан эле Достуктун оюнчусу азыр албетте мунун ким экенин айтабыз. Бул Бакут Алайбек уулу. Бакут Алайбек уулу. Режиссер Аскар Аскатов, Аскат Аскаров азыр өзүнүн ушундай өзгөчө өң түсү бар аты менен эки Таластын оюнчусунун ортосунда калды. Ошентсе деле азыр Аскат Аскаров улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүү менен алек жана бул жерде байкашымча бул Манас Ниязовбу же жок ушул Бакут Алайбек уулу азыр улакты толук кармап кала албай, тең салмагын жоготуп, бирок аттан түшүп калбастан өз ордуна атына минип кетти дагы. Азыр мына сүрмө топ улакты талашып жаткан учур.
Мына Талас командасынын оюнчулары. Бирок дагы деле болсо Асхат Аскаров улакты тартышып жүрөт. Таластын дээрлик 3 оюнчусу Асхат Аскаровго каршы эми улак кимде калды ушул жерде? Жок, дагы деле так бир командага өтө элек. Өтө жогорку чыңалуудагы оюн жана ошол Талас командасы өзүнүн тайгазанынын жанында улакты алууга болгон аракетте аянттан сыртка чыгып кетишти. Кезектеги жекеме жеке. 3-чү тайм албетте акырындап соңуна жакындап баратат. Болгону 2 мүнөт калыптыр. Мында эми 2 мүнөт ичинде Талас командасы жок эле дегенде 2 жолу улакты тайгазанга салышы керек. Ошондо биз булит көрүп калышыбыз мүмкүн. Болбосо алар жарым финалга тагыраагы финалга чыкпай калат. Ошондуктан алардын 1 мүнөт азыр жекеме жекеге кетип калат. Эгерде Байыш ага тоскоолдук кыла алса, бирок Урмат Раушан уулу Ахиллес менен ал эртерээк улакты көтөрүшү керек. Эсеп сандарын кыскартканга Азамат мына бир эңкейгенде аны алып кете алды. Сол кол менен көтөрүп оң такымга, жок, азырынча такымга баса элек. Ал түз эле өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү көздөгөн экен. Эми гана такымга басты дагы тайгазанды көздөй жакыныраак бараткан учурда анын жолунан коргонууда Достук оюнчулары өтө сапаттуу. Ошондуктан алар колдон келишинче ушундай ыңгайлуу позицияны кармап алып туруп гана азыр өтө жакын, бирок улак бир аз ыңгайсыз болуп калды. Бул Бактияр Жабагиев улакты оюн таласынын ичине калтырып кетти. Азыр мына ушундай болгону беттештин бүтөрүнө 30 гана секунда убакыт калыптыр. Ошол учурда улак аянттан сыртка чыгып кеттиби, эмне болду? Мына беттеш соңуна чыкты. Жана финалда Ош облусунун Достук командасы ал эми Талас 3-чү орун үчүн беттешет. Ошентип Талас жана Талас жаштары командасы 3-чү орунга ойносо, Достук менен Сары Өзөн командалары финалда 9 май улуу жеңиш күнүнө карата болгон беттеште 1-чи орунду талашат. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Жана биздин ушул тартуучу топ бүгүнкү көкбөрүн алып барган. Саламатта калыңыздар. Финалдан жолугабыз.